Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздер менен бүгүндөн баштап биз кыргыз тилин үйрөнөбүз. Анда эмесе сиздер менен таанышып кетсем, мен Асылгүл Эркиновна. Бүгүнкү биздин сабактын темасы таанышуу жана саламдашуу. Анда эмесе сабакка көңүл бурабыз. Эгерде сиз кыргыз жергесине келип кыргыздар менен таанышууну кааласаңыз, анда төмөнкү сөздөрдү өз кебиңизде колдоносуз. Кутмандуу таңыңыз менен. Кутмандуу таңыңыз менен. Доброе утро. Кутмандуу күнүңүз менен. Кутмандуу күнүңүз менен. Добрый день. Кутмандуу кечиңиз менен. Кутмандуу кечиңиз менен. Добрый вечер. Ошондой эле сиз саламдашууда өзүңүздөн улуу адамдар менен саламдашып жатсаңыз, анда сиз саламатсызбы деп айтасыз. Саламатсызбы. Здравствуйте. Эгерде сиз өзүңүздүн досторуңуз менен, өзүңүз менен тең адамдар менен саламдашып жатсаңыз, анда сиз салам деп айтасыз. Салам. Салам. Привет. Ошондой эле сиз кандайдыр бир адам менен таанышууну кааласаңыз, анда сиз өз кебиңизде төмөндөгү сөздөрдү колдоносуз. Сенин атың ким? Сенин атың ким? Как тебя зовут? Менин атым. Менин атым. Менин атым Асылгүл. Меня зовут Асылгүл. Ошондой эле сиз таанышып жаткан адамдын улутун билгиңиз келсе, анда төмөнкүдөй суроо бересиз. Сенин улутуң ким? Сенин улутуң ким? Кто ты по национальности? Андан кийин бул суроого жооп берүүдө сиз төмөндөгү сөздөрдү колдоносуз. Менин улутум кыргыз. Менин улутум кыргыз. Я по национальности кыргыз. Менин улутум кореец. Менин улутум кореец. Я по национальности кореец. Менин улутум казак. Менин улутум казак. Я по национальности казак. Менин улутум орус. Менин улутум орус. Я по национальности русский. Ошондой эле, урматтуу теле көрүүчү, эгерде сиз таанышып жаткан адамдын кайда жашаарын сурагыңыз келсе, анда төмөндөгү суроону бересиз. Сен кайда жашайсың? Сен кайда жашайсың? Ты где живешь? Мен Бишкек шаарында жашайм. Мен Бишкек шаарында жашайм. Албетте, бул өзүңүз билгендей эле суроого жооп. Я живу в городе Бишкек. Мен Айылда жашайм. Мен Айылда жашайм. Я живу в селе. Мен Киев көчөсүндө жашайм. Мен Киев көчөсүндө жашайм. Я живу на улице Киевский. Андан кийин, урматтуу теле көрүүчү, эгерде сиз таанышып жаткан адамдын жашын билгиңиз келсе, анда төмөндөгү суроону бересиз. Сиз канча жаштасыз? Сиз канча жаштасыз? Сиз канча жаштасыз? Сколько вам лет? Андан кийин албетте сиз өзүңүздүн жашыңызды төмөнкүчө айтып бересиз. Мен 25 жаштамын. Мен 25 жаштамын. Мне 25 лет. Мен 50 жаштамын. Мен 50 жаштамын. Мне 50 лет. Ал эми сиз таанышкан адам менен албетте кийинки күнгө чейин коштошуу үчүн төмөндөгү сөздөрдүн бирөөсүн айтасыз. Жакшы барыңыз. Жакшы барыңыз. Же болбосо жакшы калыңыз. Жакшы калыңыз. Ушуну менен бүгүнкү биздин темабыз аягына чыкты. Кийинки темабыз үй бүлө деген темада болот. Көрүшкөнчө. Салам. Салам.
Senin atın kim? Benim adım Nazема, senin adın kim? Benim adım Alim. Sen kaç yaştasın? Ben 7 yaştamın, sen kaç yaştasın? Ben 8 yaştamın. Sen familiya kim? Ben familiyam Bayışeva, sen familyan kim? Benim familiya İbrahimov. Koş. Жақсы бар.